Замана студиясынын алгачкы мейманын күтүп отурабыз. Таңкы мейман Абдималит Жумашев, Жетеген журналынын башкы редактору. Куш келдиңиз агай, кутмандыгыңыз менен. Сизди студиябызда көрүп отурганыбызга кубанычтабыз. Жалпы журтка бир кулагына күмүш сырга кетели. Жетеген журналы мына быйыл 12-жылын белгилеп атат. Толгон оңуп болсун, абзолтой болсун. Бул журнал жекеле кыргыздык эмес, мына Орто Азияда мындай ийгилик жараткан журналдардын саны аз экенин биз жакшы билебиз. Айтор, ушул тууралуу сөз кылалы деп сизди студияга бүгүн чакырдык. Ушу Жетеген журналына 12 жыл болуптур. Ушу журналдын тарыхы жөнүндө айтып кетсеңиз. Мындан 12 жыл мурда май айында Жетеген журналынын алгачкы саны жарык көргөн. 68 бет менен 3000 нуска менен жарык көргөн. Убакыт деген көз ачып жумганча өтө берет. Мына 12 жылдын аралыгында Жетеген журналы жалпы ушул Кыргызстандан сырткары Борбордо Азияда дегеле ушул Türk alamındагы бирден бир жакшы журналдардын бири болуп калды. Анткени ошол 12 жылдын аралыгында биздин команданын иштиктүү аракетинин натыйжасында биздин журналдын окумдуулугу да артып, бүгүнкү күндө 164 бет менен 20 000 нуска менен чыгат да. Болгондо дагы республикабыздын баардык 7 дубанына жеткен журнал. Эң башкысы журналыбыздын ички мазмуну, андагы материалдардын окумдуулугу боюнча дагы өзгөчөлөнүп турат да. Ошондуктан биздин журнал 12 жылдын аралыгында бир топ ийгиликтерди жарата алдык. Өткөн жылы Стамбул шаарында 40 мамлекет катышкан журналдардын көргөзмөсү болду да, жарманкеси. Мына ошого биз дагы Кыргызстандан менин журналым катышып, ошол 40 мамлекет арасынан биздин журналдын сапаты, мазмуну, ички жасалгалоосу, стабилдүүлүгү, ай сайын чыгышы, тиражы бардык параметрлер боюнча биздин журнал биринчи орунду алды 40 мамлекет. Бул да болсо ушул биздин журналдын командабыздын иштиктүү аракетинин натыйжасы деп ойлойм. Кудай буйрса мындан ары дагы 12 жыл болду. Мындан ары дагы биз ушул кыргыз мамлекети үчүн, кыргыз өлкөбүз үчүн, Кыргызстандагы эң жакшы ийгиликтер жараткан инсандар тууралуу биз кенен чагылдырганга дайым аракет кыла бермекчибиз. Буюрса, мына 12 жылдык урматына атайын Ош мамлекеттик университетинин баш имаратында окуучулардын, студенттердин катышуусунда 12 жылга жетишкен ийгиликтер тууралуу конференция өткөрүлүп, концерт программа тартууланып, демек майрамдык иш-чаралар, программалар башталган экен. Ооба. Биз Жетеген журналынын бир жакшы салты бар да. Жыл сайын ошол май айында биз өзүбүздүн майрамыбызды ар бир областта өткөрүп келебиз. Өткөн жылы Баткен областында өткөргөнбүз. Көчмө кылып, Көчмө кылып туруп, 20 ырчы барып стадиондо акысыз концерт да. Бир күн болсо дагы ошол чөлкөмдө жашап аткан элдердин маанайын көтөрөлү. Биз өзүбүз элдер менен түз байланышта бололу, алардын маңдай тескей болуп, алардын бир күн болсо дагы рухий дүйнөсүн байытууга салым кошолу деген максатта биз чоң акцияларды уюштуруп келебиз да. Анан быйыл Ошто стадиондо болмок, бирок стадион баягы эгемендүүлүк майрамына карата ремонт иштери болуп калып, анан бир аз программабыз өзгөрүп калды. Болбосо Ошто дагы өтө чоң иш-чара болмок. Анан биз интеллигенциянын студенттер менен чогуу өткөрөлү деген максатта Ошмунун ректору менен биргеликте илимий конференция өткөрдүк да. Жетеген журналынын 12 жылда аткарган иштери жөнүндө окутуучулар менен жолугушуу болду. Бул өтө чоң, аягында жакшы деңгээлде өттү. Бул конференцияга Кыргыз Республикасынын баатыры Медетхан Шеримкулов, Миталип Мамытов, залкар инсандарыбыз Муратбек Бегалиев, Абдиламит Матсак катышып, ушул жерде ушул Жетеген журналынын аткарган иштери, 12 жылдагы ийгиликтери жөнүндө бул инсандар биздин редакциялык кеңешибиздин мүчөлөрү болгондуктан биздин дайыма иш-чараларыбызга катышып, өздөрүнүн ой пикир сунуштарыны, каалоо тилектерин билдирип келишет да. Ошмуда дагы биздин иш-чарада ошону менен бирге окутуучуларды, студенттердин маанайын көтөрүү максатында Кыргыз Республикасынын эл артисттери Катаралы Артыков, Динара Акуулова, Кубик Халыков, Асел Турдалиева, Азамат Болгонбаев баштаган ырчыларыбыз дагы аларга жакшы концерт коюп, маанайын көтөргөнгө аракет кылдык да. Сонун экен. Жакшы. Эми мынакей өзүңүз айткандай 12 жыл деген айтканда аз убакыт болгону менен артында эмне деген тарых жатат. Алгач башталганда мына 3000 нускадан 20 000 нускага жетүү, ошол 164 баракты теги маалымат менен толтуруу болгондо дагы момундай түстүү, мындай көрүнүктүү кылуу,
команда тууралуу, эмгек жамаат тууралуу айтып койсок туура эле болот го дейм. Ооба. Биздин команда ушул 12 жыл мурда түптөлгөн негизги 90% иштешип келатат да. Анткени биздин команда ушул өз ишини мыкты билген журналисттер бар. Дайыма өздөрүнө тапшырылган милдетти так убагында сапаттуу бүткөрүп ошол беришет. Андан сырткары эң башкысы журналда ошол дизайн маселеси өзгөчө көңүл буруш керек да. Дизайнерлерибиз дагы аягында жакшы жигиттер, өздөрүнө заманбап стилде ошо даярдап, материалдарды шөкөттөп дегенде элге мындай окумдуу жеткирүүгө аракет кылышат да. Анан сырткары биздин ушул командабызда эң башкысы ынтымагы бекем, бири-бирин түшүнгөн, бири-бирин колдогон, бири-бирине жардам берген, жакшы жамаатыбыздын ынтымак бар жерде ырыскы бар дейт го. Ошондуктан биз 12 жылдан бери иштеп келатабыз. Кызматкерлерибиз 12 жылдан бери биз менен бирге кызматташып ататтар баары. Мындай турмушка чыгып, мындай башка жүйөлүү себептер менен кеткендер мүмкүн, болушу мүмкүн, бирок бизде мындай кызматкерлерге өзгөчө көңүл бурулат да. Анткени алардын жашоо турмушуна дагы, социалдык маселелерине дагы биз жетекчилик тарабынан жардам бергенге, көңүл бурганга дайыма аракет кылабыз да. Кудай буйрса ошол жамаатыбыз менен алдыбызда чоң максат, тилектер бар. Жетиген журналынын окумдуулугун арттыруу максатында мындан ары дагы чоң бир долбоорлорду ишке ашыруу боюнча азыртан аракет кылып атабыз. Ал эми жетиген деген аталышына эмне себеп болгон? Мен билгенимче ушу бизде жетиге аябай чоң маани берет эмеспи? Жетинин бири кыдыр, жети өлчөп бир кейис дегендей, ушу жети сан менен байланыштуу болсо керек, Сөзсүз. Мен ар бир ишти баштаарда атын ойлоносуң да кандай ат койсок экен деп. Анан мен нукура кыргызча болсо экен деп. Себеби биз Кыргызстанда өлүп кетпеди. Алиби, фабула деп эле бир кайдагы эмелердичи. Анан биз ушул жети атабыз колдонуп келген, асмандагы жетиген жылдызы бар. Бул бийиктик, баарына нуру дагы, жарыгы дагы бирдей. Жети дуганыбыз бар дегендей. Жети атамды билип жүр дейт кыргыздачы. Анан жетинин бир кыдыр дегендей жетиген деп койдук. Анан жети деген бул мен үчүн дагы жеке өзүм үчүн дагы ыйык сан. Мен 7-жылда төрөлгөм, 67 жылкымын дегендейчи. Анан ушул жетиге байланыштуу көп нерселер бар. Кудайга шүгүр ошол туура койгон экенбиз. Башталышынан эле ошо Кыргыз Республикасынын баатырларынын менен батасын алдык эле, бата менен элге өгөрөт дегендей ушул өгөрүп эле Кудайга шүгүр. Болбосо Кыргызстан рыногунда ушул глянцевый журналдардын жашоосу өтө татаал, чектелүү да биздин. Бирок ошого карабастан биз жашата алдык. Ийгиликти жарата алдык, бардан жоктон бар кыла алдык деп айтсам болот да. Сиздерди мындай сиздер менен кызматташкан аудитория тууралуу да айтып берсеңиз, кимдер кызматташат, кандай шартта? Ооба, биздин журналда эми такай чыгып атканына байланыштуу биз менен чоң компаниялар кызматташат көбүнчө. Курулуш компаниялары, авиакомпаниялар менен тыгыз кызматташабыз да. Анан чоң ири республикабыздагы чоң ишканалар дагы өздөрүнүн рекламаларын жайылтууга аракет кылышат биздин журнал. Себеби журналдын бир касиети такай турат да. Самолеттордо турат, чоң аудиторияларда кайра окуйсуң, бир 4 жылдан кийин, 5 жылдан кийин деле турушу мүмкүн да. Алчы ошондуктан биз ички мазмунуна дагы дайыма жакшы нерселерди жасаганга, позитив тартуулаганга, элдердин маанайын көтөргөнгө аракет кылабыз. Кудай буйрса биз менен кызматташууну мындай кызыккан чоң компаниялар улам көбөйүп жатат да. Болсун. Алдыда да өзгөчө бир пландарыңыздар болсо керек, Кудай буйрса биз ушул бул мезгилге чейин республикабыздын баардык дубандарында биз өткөрүп келгенбиз да. Жетиген журналынын иш-чараларына. Кудай буйрса мындан ары биз ойлоп турабыз ушул иш-чараларды Москва шаарында дагы, Россиядагы мекендештерибиз менен дагы белгилей деген максат тилектерибиз бар да. Ал жердеги мигранттарга ушул бул жактан ырчыларды, жакшы мындай инсандарды алып барып, акысыз жолугушууларды өткөрөлү деген максаттарыбыз бар. Андан сырткары ушул жакында эле мен Түркиянын элчилиги менен сүйлөштүк. Ал жакта дагы Кудай буйрса Түркияда дагы өткөрөлү деген пландар бар. Келечекте ушу жетиген журнал аркылуу кыргыз маданиятын, салттын, каада салттын маданиятын кеңири жайылтып, ошол элдер менен
чет жакта жүргөн мигранттар менен тыгыз кызматташууга мындай бел байлап жатабыз да. Болсун. Эмгек жамаат менен болгондо да чыгармачыл жамаат менен башкы редактор болуу деле оңой жумуш болбосо керек. Ооба да. Өтө жоопкерчиликтүү жумуш эми. Бул жумушка келгениңизди биз баягы интервьюларда, мурдакы маектерден байкап, жөн-жөнүнөн келген эмессиз. Журналистика жаатында сиз кээ бирлер баягы өспүрүм мурактан өткөндөн кийин, турмушта таанып билгенден кийин гана мен ушул жактын кишиси экенмин деп таанып билет экен да. Сиз болсо ушу журналист ушул тармакта келечекте эми билбейм, жетиген журналды чыгарам чыгарбайм деген ал балалыкта болбосо керек, бирок журналист болом деген тилегиңиз бала кезден эле болгон экен, Ооба да. Мен 7-ci класста окуп жүргөндө, баары 7-ге байланыштуу. 7-ге байланыштуу экен. 7-ci класста окуп жүргөндө алгачкы макалам жарык көргөн. Райондук гезитке Илич Нуру деген Кадамжайда районда гезит болгон, ошондо аябай сүйүнүп. Кандай аталышта чыкты эле? Сүйүктүү педагог деген. Сүйүктүү педагог мугалим жөнүндө. 27 майда чыкканда. Анан ошол күнгө чейин эсимде, ошондо эле мен максат кылам, келечекте журналист болом деп. Анан 10-ci классы бүткөнгө чейин биз уже так салып көп ар бир санына жаза баштадык. Республикалык Кыргызстан пионери деген гезиттер бар эле, Ленчил жаш, ошол гезиттерге дагы макала жаза баштап, ошол университетке келгенге чейин так салып калдык да журналистикада. Анан Кудай Таалага миңнете шүгүр кылам мен. Ошол баягы туура кесип тандаганыма, ошону үзүрүнө көрүп Кудайга миңнете шүгүр кылам да. Жакшы, мыкты кесиптин адиси болушу үчүн баягы таптоо келиш керек го дейм. Күлүктү таптаган сыяктуу эле туура жолду көрсөтүш керек. Атадан баштап кийин мугалимдерге такалып, анан адамдын өзүнүн дээринде деп коет. Ошонун баардыгы сөзсүз. Мени ушул журналистикке келип окуп, ушул жерден жакшы билим алып, анан менин устатым, насарчым десем да болот, Абдулhamid Мырзаевич Матисак болгон. Ал киши азыркыга чейин биз ата балада ээрчишип, ошол дайыма пикирлешип жүрөбүз. Мен редакциялык кеңештин мүчөсү, ал киши дайыма бизге кеп кеңеш берип, жан дили менен иштеп, азыр Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинде иштейт. Ал жерде Матисак мектебин ачкан. Биз ал жердеги студенттерге да жардам беребиз дайымачы. Алардын жазган аңгемелерин жетиген журналына чыгарып турабыз да. Бул мен башымдан өткөн да, мен ошол кичинекей макалам райондук гезитке чыкканда кандай сүйүнгөм. Ошон үчүн студенттердин материалдары, аңгемелери глянцевый журналга сүрөттөрү менен чыкса стимул берип, стимул да булчу. Ошондуктан мен колдон келишинче ошол студенттерге жардам бергенге аракет кылабыз да биз дайыма. Болсун. 12 жылдык мынакей жетиген журналынын мааракелик бир иш чарасынын урматына студиябызга агабызды чакырып жакшы маек кылып атабыз. Бүгүн да Кыргызстанда тарыхый күн, жетиген деп мына бийиктик деп атабыз. Асман шаарынын бүгүн Кудай буйрса башталышы деп атабыз айтор. Жалпы кыргыз журтчулугу мекенибиз бийиктей берсин деп тилек кылабыз. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик. Чоң рахмат. Келгениңизге рахмат. Чоң рахмат. Бар болуңуздар. Урматтуу телекөрөрмандар, заманыбыздын ишин улантат. Биз менен болуңуздар.